Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматына караганда 7 октябрдан тартып 2025 жылдагы ажылык сапарга каттоо иши башталат. Муну Баткен облустук казыятынан дагы айтып берди. 2025 жылдагы ажылыкка каттоо тартиби жылдагыдай эле электрондук түрдө болот. ID карт паспорт негизинде жүргүзүлөт. Андан сырткары баягы ошол жалпы ажылыктын суммасынын ичинен катталуу үчүн 2000 акш доллары менен барат. Андан сырткары 1200 сом ошол акча менен барып туруп каттоого турушат. 7 октябрда башталат, ошентип 17 октябрда бүтөт. Ошол аралыкта барып, ошол ажылыкка катталып, тизмеге өз РСК банкта өз эме дагы ачылат, өз ажылыктын счет ачылат. Ошол счет ачылганда эле ошол ажыларды каттоо башталат негизи. Бул жагы Лейлек, Кызылкая, Кадамжай, Баткенде бардык операторлорубуз иштей баштады. Ошол ажылыкка катталгандардын квитанцияларын алып келет. Алып келгенден анан биздин операторлор Тизмектеп. кийинки эмени берет, талаптарды берет. Ажыга катталгандарга талаптарды берет. Ошол эмнелер керек? Кайсы документтер керек экендиги, кайсы документтер керек экендиги жөнүндө. Ошол мөөнөт берилет. Ошол мөөнөттүн ичинде ошол кагаздарды алып келип, бир делого салынып, тиркелип, анан официалдуу биздин ошол операторлордо каттоого турат да. Жалпы Кыргызстан боюнча канча квота берилди? Быйылкы жылга ошол мына муфтияттан жогорудон айтылды, 6000 квота берилди деп. Бул 6000 квота мурдагыдай, мурда Баткен облусуна 600, Ош облусуна 900, анан Жалал Абадка 1000 да, анан Бишкекке 1200 дегенде бөлүнчү эле. Азыр ошол жалпы эле 6000 квота жалпы эле берилди, жалпы эле. Бирок бул баягы ажыга барам деген адамдардын саны 6000ге жеткенде РСК банк токтотот да, кабыл алууну токтотот. Ошол 6000ге жеткенден кийин, кабыл алуу токтогондон кийин болду уже. Бул жылы эгер барса, мисалы ажыга барам деген адам, ошол квота толуп калгандыгы же болбосо РСК банк кабыл албаган болсо, демек анда ошол квота толуп бүтүптүр деген белги. Кезмек уже толуп бүткөн болот Ошол тизме. 6000 квота бүттү деген сөз. Анан дагы бир муфтиятта ошол ажылардыга катталгандарды да баягы жеңилдетүү максатында баягы учеттор дагы каралбайт. Мисалы Баткенде экен учет, анан Нарында экен учет деп. Мисалы азыр бүгүнкү күндө нарындыктар деле Баткенден ажыга каттала берет да, РСК банкка төлөп акчасын. Ошондой. Анан негизгиси ошол 7-синен баштап 17-сине чейин каттоого туруп калыш керек. Ажылык сапарга барууну каалоочулардын саны көп болгондуктан көбүнчө 7 октябрь күнү эле кезек толуп калат экен. Ошондуктан сиз дагы ажыга барууну кааласаңыз, документ иштериңизди эртерээк бүтүрүп 7 октябрь күнү тапшырып жетишип калыңыз.